Агай, анан мени кызыктырган бир суроо бар да. Көптөн бери ушу Рыспай Абдыкадыровдун окуучулары, шакирттери колунан сабак алып калган, жан жака беринде жүргөндөр эмнегедир Рыспай атанын чыгармаларын көбү ырдабайт да. Бунун себеби? Аны өздөрүнөн сураш керек. Мисалы анан сабак алып калган Кадыралы Артыковдор, Ибрагим Жунусовдор. Мен ал кишиден сабак алган жокмун. Ал киши өзүнүн эфирдеги ырлары менен эле сабак берди бизге. Чындап келгенде. Бир да жолу обон кандай чыгат, эмне болот деп сүйлөшкөн жокпуз. Ошо көп жыл аралашып жүрүп. Ана бул өзү кызык нерсе экен. Биз бир бөлмөдө Калыбек Тагаев, мен, Асанкалы Керимбаев, анан Бекболот Абдырайымов деген кийин адагы эмгек сиңирген ишмер болду. Төртөөбүз жатабыз бир бөлмөдө. 3 жыл бир да жолу обон жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз. Ишенесиңер ушуга? Бул чыгармачыл адамдар кызык болот. Ар ким өзүнчө жүрө берет. Бирдеме чыгарат, антет, минтет, бирок мен муну чыгардым, угуп көрүлдү дебейт эч ким. Жолбосо сенин ырың мындай экен, же бул обон мындай болот деп Калыбек айтпайт бизге. Биз жаңы баштап жүрөбүз. Болгону Асанкалы жанагы кайдасың деген бар эмеспи? Деген. Ошону чыгарып турду. Анан чыгарып алып чоң обончу эмеспи деп Калыбекке кузуптур. Анан мен сабактан келсем эле Асанкалыдын жет өмүрү жерге кирип отурат. Эмне болду? Ой, айтпасың, эмне болду? Мен бирдеме чыгармыш эттим эле, анан кийин Калыбекке кузсам, койчай ушундан мышыктын осурагындай кантип ушундай обон болсун деп айтты. Настроениеси наскисине түшүп калган. Ойноп көрчү. Сен пианиного 2 манжасын ойноп атпайбы? Анан кийин мен уксам, аябай жакшы болгон экен. Анан айттым да, мунун сен элди кыр болот кийин. Десем ишенбейт. Экөөбүз анан 2 аккордеон менен 2 күнгө бөлүп радиого барып жаздырганбыз. Ошол кезде Бөрүбаев деген бир ашпозчу киши баш редактор экен, музыкальныйда. Ушундай болгон. Ошол болбойт, мындайларды өчүрүп салыптыр. Ошо менен экөөбүздүн 2 аккордеон менен ырдаган ырыбыз эми ордуна кое албайбыз. Асанкалы жок. Бирок ошондой 2 күнгө бөлгөнбүз, 2 аккордеон менен экөөбүз 2 күн менен сонун кылып жаздырганбыз ошону. Ошол жазылбай калды да. Кантсе да үндөргө бөлүп ырдаган баары бир баягы элдин музыканы түшүнбөгөн катмарга да кирип кеткендей сыяктанат да. Эми өтмөк, жакмак элге жага турган кылып иштеп чыкканбыз. Ошондо биз 20га жакын ыр жаздырганбыз. Мен Эгин Чийиптин жана Сайрасын булбул багыңда дагы эмнелерин Гүлгүн жаш тигулардын баарын жаздырганбыз. Ошонун ичинен мен Алым канымды гана жаштар редакциясынын бирөөсү көтөрүп алып качып кетти. Ошондон улам өчпөй калып атат ал. Радиодо калган ошол. Калганын баарын өчүрүп салган да 20дай ырда. Ошонун ичинде Асанкалыдыкы да бар. Асанкалыдын дагы бир топ Токтогул районундагы обончулардын обондорун ырдаган ырлар бар. Ошондой учурлар болот экен. Эми силердин да башыңардан өтпөй эле койсун. Ар бир ырдаган ырыңар, ар бир жасаган эмгегиңердин радиодо фонддо калып калганы жакшы. Азыр эми ошого аракет кылгыла. Мына үн дайыма ушундай тура бербейт. Үн дагы жаш менен кошо картая баштайт. Ошон үчүн жаш кезде үн болуп турган кезде радиого жаздырып фондко калтырып койгула. Интернетке салып койгула. Азыр ар кайсы жерден тартылып бирөөлөр салып коюп атат. Өзүңөр аракет кылган деле жоксуңар. Бир да коюп эле кетип калып атасыңар. Көбүнчө. Ооба. Бирок өзүңөр ошону жыйнатып, бирөөлөргө тарттырып, эмеге салып коюшуңар керек да. Себеби бул жылдар өтөт. Мендей болуп картаясыңар силер дагы. Анан ошол кезде жаш кездеги ырыңарды мен азыр таба албайм. Болгону 80-жылы гана тартып калган бир сен сүйгөн обондогу бир нече ырым бар. Андан башка баары жаш кездеги жок, андан мурдакылардын баары жок. Ушул эле сендейди кайдан таба алдым да студент кезде мен таңдан кечке чейин ырдап жүргөн кездеги жанагы Том Джонстун Лайласынан бери бүт кыйкырып ырдачумун да. Баары жок. Бир магнитофонго жаздырганбыз. Аны кимдин магнитофону экенин да эсибизде жок. Кийин ал магнитофонду урдатып ийдик. Ошо менен баары жок болду. Агай, менде бир суроо. Кадимки Ильяздын ыры. Сиз жогоруда айтып өткөндө ар бир обончу ырдап аткарып жүргөндө өзүнүн стилине салып ырдайт экен. Анан эл ошол обончунуку деп да кабыл алып алат экен дебеңизби? Ильяздын ырын сиздики деп кабыл алгандар көп да. Ооба. Анан былтыр Жекшен Тагаев деген жигит бар көлдө. Караколдо. Түктө.
Бул ошону мен Караколдо Пединст'та иштеп жүргөндө ал ошол жерде черфак деп коет, ошондо студент экен. Анан бир күнү отуруп калсак эле бир обон дырдап атат. Жакшы обон аябай. Эмне болгон обон десе меники дейт. Жакшы турбайбы? А мен Ильястын ырын чыгарам деп студент кезде сөз жаздыргам. Жолдошбек Бузурманкулов. Анан өзүм обонум өзүмө жакпай калган. Бирок ал идеямда бир жакшы кайрык бар эле таңгар, ошол ырдалбай калды да. Кайрык сөзүн таап алгам, ошондон улам Ильястын ырын жазайын деп жүрөм да. Туз көлгө чөккөн махабат көл түбүнөн көрүнөт. Туздуу сууңа телмирип, туздуу жашым төгүлөт деген бир кайрык таап алгам. Ушул сөзүн таап алып, анан тиги Бузурманкуловго барып, анан заказ берип атпайм, ушунун текстин жазып берчи, куплеттерин, кайырмасын таптым. Анан бирок обон чыгарганда начар болуп калды да. Мен начар обондорумду чыгарчу эмесмин. Анан ошол текст көкүрөмдө жүрчү. Анан кийин карасам, жана Жекшен Тагаевдин обонуна туура келет экен. Анан Токтосун Самудиновдун текстин алып берди ал. Ошонун ичинде жанагы мен жокто сылай жүр деп Самайынан тапшырдым ысык көлдүн шамалына деген куплетин алып туруп, берки эки куплетин жана Бузурманкуловдун куплетин алып туруп кошсом, сонун болот экен. Ошентип туруп анан мен ырдап койгом да. Ал мен өзүм стилиме салган жокмун ал обонду. Жекшен өзү ошондой эле ырдайт. Мендей эле ырдайт адагы. Анан ал бирок баягы радиого жетпей, жаздырбай жүрүп, ошойдон анын үнөм этип калыптыр. Ал жанагы ойлодуң бекен мени сен де сонун ырдайт аябай. Үнү жумшак, сонун үнү бар. Аны Ильястын кийин анан Жекшен айтып жүрбөйбү? Бул менин ырым эмес, Жекшен Тагаевдики деп жүрүп, түкөм картайды. Бул түкөңдүкү эмес, меники деп жүрүп, мен картайдым. Ошондой болуп. Анан бул радиодо бир көк жылгаяк деген ыр жүрөт да. Менин фамилиям жазылып жүрөт. Анан мен ойлоп коем кээде, мен деменция деле болгон жок элем. Эчтекени унутуп деле кала элекмин, мээм ордунда эле жүрүп, бул каяктагы обон. Мен жанындагылар айтат, сен чыгаргансың сенин обонуң деп. Мен мындай обон чыгарган эмесмин, мен чыгарган ырлардын баарын билем, жарабай калгандан бери билем. Бирок мындай обон жок болчу менин деп. Ушул боюнча радиодон бир нече жолу кайрылдым. Ушул көк жылгаяктын автору ким? Айтып койгулачы. Бул менин атыма жазылып калыптыр. Бул менин обонум эмес деп. Бир нече жолу айттым, гезитке де яздым. Ушунун ичине эч ким унчукпайт, жокпу деп калдым автор ошону. Ушул сыяктуу обон чыгарып калсаңар, анан адашып, бирөөнүн обону силерге, силердин обон бирөөгө жазылып кетпесин дегенде, ошонун баарын тактап коюп жүрсөңөр, жакшы болот эле. Анан проигуштарды так үйрөнгүлө. Анан таанышындай караганда дагы тиги эменикин дагы. Сен нейди кайдан таап алдың? Кырсыбай экенин Сагындым туулган жер сенин проигушта жакшы, сендейди кайдан таап алдыңдыкы да жакшы, сен экөөбүздүкү андан бешпедер жакшы. Мунун баарын так үйрөнүп алсаңар, ошол жанында жүргөн эле балдар так ойночу эмес. А киши өзү аябай так ойночу да.